Балбақзаллыкович ошол айылдагы коммерция кылган адамдардын эле кызыкчылыгын айтып атат да. Өтө өкүнүчтүү. Бул мыйзамды оңдоп түздөп алып келгиле дедик эле. Алишер Ташбаев дагы 60%-ын өзгөртүп бериптир. Бирок өкмөт элдин үнүн жана биздин үнүбүздү укпай коюптур да, министрлик. Өтө өкүнүчтүү. Өткөндө биз эмне себептен кайтардык эле? Кайтарган себебибиз коммерциялык жаныбарларды белгиленбеген жерде коммерциялык максаттарда сою деген ал эле коелу дегенбиз. Себеби айылдарды элди кыйнайсыңар, бойняларга алып барып сойгула деп. Ошондо кээ бир примерлерди келтиргенбиз. Эл даяр эмес деп айтканбыз. Ошону кайра алып келиптирсиңер. Бул өтө өкүнүчтүү. Министрлик жана ветеринария инспекциясы бул элди ойлобой эле бир максатты көздөгөнүңөрдү, жеке бул менин оюм, конечно. Бир максатты көздөп баратасыңар да. Улукбек Сыргыбаевич, сиз элдин көйгөйүн, элдин чечүүнүн жолдун ордуна өкмөттү жаманатты кылганга алып баратасыз да. Бул биринчиси. Ушуга чейин базарлардагы бойнялардын оңолуп кеткенин көргөн жокмун. 4 жыл мурун кандай болсо, ошол эле бойдон турат базарларда. Эмнени кыйратып атасыңар силер? Бойнялар оңолгон жок. Ветеринарлык көзөмөл оңолгон жок. Эчтеке өзгөргөн жок. Ишенбейсизби? Жүрүңүз, мен барайын. Эгер меники туура эмес болсо, мен мандатымды тапшырганга мен даярмын. Сиздики туура эмес болсо, кызмат ордуңузду тапшырасызбы? Жүрүңүз азыр, чыгабыз азыр. Бир да бойня өзгөргөн жок. Ошол кандай сойлуп атса, мына береки базарлардын тегерегинде ошол бойдон сойлуп атат. Ошол эле бойналарда кандар, тилер, булардын баары жатат. Эчтеке өзгөргөн жок 4 жылдан бери. Бишкектеги бойналарды айтып атам мен. Андан көрө ушуякты жөнгө салбайсыңар. Элди азапка салгандын ордуна. Төрт жылдан бери айтып атабыз, ветеринарияны бөлгүлөө, экиге бөлгүлөө, көзөмөлгө салгыла, бөлгүлөө деп. Мына эми ошону угуп, эми ошого келатасыңар да. Азык түлүк ветеринарияны инспекция кылып өзүнчө бөлүп, саясатын жүргүзгөндө өзүндө мына 4 жылдан бери өкмөт эми угуп, эми келатат. Буга да рахмат. Урматтуу депутаттар, мейли болор келди бул мыйзам өкмөткө керек окшойт. Алишер Ташбаевич, урматтуу депутаттар, менин сунушум 222-4 жаныбарларды союуга жана жаныбарларды союучу жайга карата ветеринардык санитардык талаптарды бузуу, жаныбарларды белгиленбеген жерлерде коммерциялык максаттарга союу деген жерден жаныбарларды белгиленбеген жерлерде коммерциялык максаттарда союу деген сөздү алып салалы. Ушуну азыр комитеттин чечимине кошуп, добуш менен белгиленели да. Эгер биз жаныбарларды белгиленбеген жерлерде коммерциялык максаттарда союу деген сөздү алып салсак, жанагы элди кыйнабайбыз да, алып барып бойняга сойгула депчи. Чет өлкөгө чет өлкөгө кетип аткан, экспортко кетип аткан итак эле анын көзөмөлү, өзүнүн сою тартиби башкача. Аны баары бир бойнялардан союп жиберет. Ал эми айыл жерлериндеги, райондордогу элдерди бир 10 уyu бар, 10 кою барды алып барып бойняга союу деген бул бойня ээлеринин лоббировать эткендик, элди эзгендик, эттин баасы көбөйөт, эттин баасы аяк асмандын башына чыгат. Хакасияда менин досум бар. Ал мага чалып мынтип айтат: Балбақзаллыкович, алдыга уруксат бербегиле дейт. Эмнеге десем, бизде ушундай өткөнбүз дейт. Ал жөн эле алып барып туруп, кийин коррупцияга жол ачат дейт. Справканы барып сатып алып эле алып бара берет дейт. Бойняларды. Барасың дейт, справка, аны ветеринарларды сатып аласың дейт, ошо менен кете берет. Бизде 6 ай менен Хакасияда бул болбой калган дейт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, менин сунушум менен колдоп берип коюңуздарчы. Жаныбарларды белгиленбеген жерлерде коммерциялык максаттарда союу деген сөздү алып салалы. Калган эми өкмөткө керек болсо алдыга жыла берели. Рахмат. Бирок элдин кайсы кызыкчылыгы, элдин ар түрдүү кызыкчылыгы бар да. Бул
Азыр балбакчалык айтып аткан бул коммерциялык кызыкчылыгы да элдин. Анан бул жерде мындай суроо пайда болуп атат да. Бир жагы обязательно баягы атайын каралган бойняларда сойлуш керектен бул туура эле да. Бул это движение вперед, к которому мы должны стремиться. Биздин максатыбыз ошол да. Вот. Ошондуктан коммерциялык кызыкчылыгыны эме кылып, колдоп элдин. Анан элдин коопсуздугуна кандай кылабыз деген ой бар да. Мен бул жерде балбакчалыктын эмесиге каршы эчтекем жок, просто ушундай эсепке алып коюш керек да. Коммерциялык кызыкчылыгы деп отуруп, коопсуздугуну, ден соолугун, элдин ден соолугун өлтүрүп албайбыз деген сөздү айткым келет да. Ошого азыр бул жерде жанагы ветеринар департаментине биз эме кылып атабыз, ошол бойняларды оңдогула андай тигиндей туура эле. Но бирок ушулардын компетенциясына киреби ошолорду оңдош? Аны ким оңдош керек? Ошолордун иштешине ким жооп берет? Ветеринария жооп береби же мамлекет жооп береби? Же кабинет министрби? Ким уюштурат ошонун бардыгын? Вот ошондой кеп болуп атат. Понимаете, ошол жагын сактап алса, булар соответствующий чараларды көрүп, ошондой кылыш керек. Аны тиги эмелерге жөнөтүп, то есть там разный уровень да бар. Просто мисалы ошол убойнуйдун хозяины оңдоп кое турган деле иштер бар. Жергиликтүү бийлик киришип оңдой турган иштер бар. Анан кийин кабинет министринин деңгээлде чечиле турган нерселер бар да. Понимаете? Себеби деген биз бу жерде кайра эле бири-бирибиз менен урушуп эле, бирибиздин аркабыздан бирибиздин отуруштун кереги жок да, чечилбейт да эчтеке. Азыр мына балбакчалык айткандай кабинет эме керек экен эми деп туруп өткөзүп кое беребиз. Понимаете? Дело в том, что жанагы эмеде муну системде оңдош керек да. Мен системдүү подходко чакырып атам бардыгыңыздарды. Мен сиздин сөзүңүзгө макулмун. Эпизотологияны тияк-бияктарды карашыбыз керек. Бирок эгер силер өкмөт ар бир айылга бойня ачсаңар, хотя бы айыл өкмөттүн деңгээлинде, анда бул эң туура иш, оңдошубуз керек. Но ар бир айыл өкмөттө жок болуп атпайбы? Тегерегиндеги айылдар жеткиче эле кыйналып, эттин баасы өсүп кетип атпайбы? Ошон үчүн азыр итак эле болгон жерлерде соет да алып барып коммерческий, ошол айылда коммерческий турса, акырын алып барып сойгонго эмнеге жетсин таза. Но андай жок да, азыр шарт жок да. Элди кыйнайбыз да. Ошон үчүн Султанбай Абдурашидович, мен айтып атам, 222 беренени азырынча алып кое туралы, кийин баары бир айыл өкмөт ачкандан кийин, пожалуйста, кайрап келе кош берели. Но азыр элди кыйнап алабыз. Менин сунушумду колдоп берип коюңуздарчы, урматтуу. Мен дагы берде эме кылгым келет да, мен айтып атпайм, каршы эмесмин деп. Бирок бул жерде эгер ушул жол менен кете турган болсок, эчтеке оңолбойт дегенди айткым келет да. Эгер ушуну менен кете турган болсо, эл кабинет министрден булардын деңгээлде чечилбейт бул. Эл эгер ызылдап, давай оңдогула десе, ошондон кийин жетет. Эгерде мынтип койсок, эл деле унчукпай, сое берет, эпизоды эч кандай камсызданбайт, оорулар көбөйө берет, ошондой. Анан кийин жанагы эттин баасы боюнча. Бул жанагы экспортнан импортты эч ким текшербей, регулировка кылбаган үчүн болуп атат. Бир туруп эле бүт бардыбыз малыбыз чыгып кетет, баалар көтөрүлүп кетет. Анан кийин баалар көтөрүлүп кетти деп тыюу салабыз. Тыюу салгандан кийин малдын баасы түшүп кетет. Фермерлер кайрадан чыгат, биз убытык болуп атабыз дейт. Эмне фермерлерди көргөнгөр келбейт деп алар нааразы болот. Мындайча айтканда проблема совсем жогорку жакта да берди эмес. Кабинет министринин деңгээлинде. Баалар дагы, башкалар дагы. Азыр эми монтип эмексак, кабинет министрге жеңилдик кылып атабыз. Булар жакшы да, эчтекени чечпейт. Убойнелер ошолордон кала берет. Местный власттар да эчтекени чечпейт. Потому что уруксат берип койгонбуз. Эч ким келбейт, эч кимге кереги жок. Каалагандай союп, эмеге эме болот. Бирок контроль жок болот. Надо биз өтөйм. Даже могу эмелерге убойнуйга алып келгенде нормальный элемелерде. Бир жок дегенде 3 күн контролдо туруш керек да мал. Сырттан келсе эгер, текшерилбеген жерден келсе.
Карантинде туруш керек. Бұл даже бойняда, понимаете? А біз осы вообще эме беріп қойғызға елге. Мен бірінші кезекте айтып отырмын, елдің деле бардығын емес, определенный эле часть, коммерциямен заниматься етіп отқан елде қызықшылығына только қорғап отырмыз да. А ең көпчүлүк елдің қызықшылығы ошонун денсаулығы қорғалбай қалып отпайбы. Я вот к этому говорю, мұны қалтырып эле коюш керек. Анан кийин эл зылдап чыксын, кабинет министринин баш орусун, местный властьтын баш орусун, ошого акча бөлүнсүн, программа түзсүндөр, убойнуйду көбөйтүш боюнча. Мына туура айтат, ар бир эмеде убойну болуш керек, балбакзарлык үчүн. Но аны болуш үчүн тиги кабинет министр кичине көчөгүн кыймылдатып коюш керек да, местный власть менен бирге. А эгер мынтип уруксат берип койсо кыймылдатпайт, аларга жакшы да. Эмне ошосун дейт. Ошондуктан бул эмени колдой эле коюш керек. Оңдой турган нерсесин баарын оңдоп келиптирлер, чынын айткандачы. А вот это будет излишне. Излишне, иначе алдыга жылбайт. Именно законодательным путем надо заставлять кабинет министров немного пошевелить мозгами и еще одним местом. Рахмат. Мыйзам боюнча ала турган болсок, могу жерде бизде Балбакзарлыкович дагы өзүнүн сунушун айтып, анан Султанмагамед Рашидович дагы өзүнүн оюн айтып атпайбы ушул мыйзам боюнчачы. Баарыңыздарга эми мыйзам чыгаруу техникасы бар, жолу бар да. Бул жерден Балбакзарлыкович, сиз айтып атпайсызбы? Могу жерлерде коммерциялык максаттарда сой дегенди алып салайлы депчи. Буну алып сала турган болсок, мыйзам иштебей калат да. Эмне үчүн дегенде бул сиздин сунушуңузда буга чейинки ветериналык жаатындагы мыйзамдардан булар киргизишкенбиз да, биз киргизип бергенбиз. Бул жерде кеп болуп атат, могу өзгөртүү түзөтүүлөрдү укук бузуулар жөнүндө кодекске кирип атат. Кодекске киргенден кийин, эсли биз могу жерден Балбакзарлыкович 221-ден 226 беренеге чейин бүт ушул деген сөздү алып сала турган болсок, антында мыйзам иштебей калат. Эмне үчүн дегенде жеке жактар, могу жерде Султанмагамед туура айтып атат да, жеке жактарга иштейт, наоборот, карапайым элдердин үстүнө мыйзам иштеп, коммерциялык багыттагылар, жанагылар кишилер мына жана кылса, жаныбарлар союга жана жаныбарлардын соочу жайга карата ветеринардык, санитардык талаптарды бузса, жаныбарларды белгиленбеген жерлерди коммерциялык максатта сойсо, анда жана компаниялар импорттаган, экспорттагандар жоопко тартылбай калып, жеке жак тартылып калат. Эмне үчүн дегенде бул жерде биз жеке жааттарга 175 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 550 көрсөткүч. Андан кийин эле ушул беренелердин 1-4 бөлүктөрү кайра кайталанса, жеке жактарга 200, 650 эсептик көрсөткү өлчөмүндө айыппулга салынсын деген жанагы өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип атабыз да. Ошон үчүн Балбакзарлыкович, сиздин оюңузду урматтайбыз, сыйлайбыз, бирок мыйзам чыгаруучу техникасы бузулуп калат могу жерде. Эмне үчүн дегенде юридикалык жактарды биз мына чыгарып кеткен болуп калабыз, аларды колдогон болуп калабыз да. Конституциянын астында да, мыйзамдын астында дагы жеке жакта юридикалык жактарды бардыгы бир. Ошон үчүн сизден мен суранат элем Балбакзарлыкович, өзүңүздүн сунушуңузду чакыртып алсаңыз. Мындай кылалы. Урматтуу туугандар. Эл бирден малын үйүнөн эле сое берет. Бирок элдин арасында ар бирибиз билебиз, айылдарда кой, уй кармаган жарандар көп. Биз Кыргызстан мал жандуу элбиз. Өзгөчө эми кээ бир райондор айыл чарба багытында, калганы мал чарба багытындагы. Эгер биз азыр ушул бойдон кете берсек, ошол айылдагы мал кармаган элди кыйнайбыз. Эгер азыркы окуудан өткөрө албаса, бул палатадан өтпөйт. Ошол жерден азыр менин сунушумду эгер туура болсо, мен элге эл үчүн эмес, коммерция тышка кете турган дейтак мамлекет өзүнүн жолу менен жөнгө салып алат. Анын өзүнүн шарттары бар. Мисалы, мен деле убагында Иранга, Саудия Арабистанга эт сатуу, аю холдинг иштеп турган эт сатуу боюнча иштеген, анын өзүнүн жолдору бар. ХАСП требовать этет, ИСО 2006 бирдеме документтердин баарын требовать эткен, баарын ал международный требование аткармайынча аны тышка чыгарбайт. Биздин ветеринария деле кабыл алып аткан өлкө деле кабыл албайт, анын өзүнүн шарттары бар. Бул ички рынок үчүн болуп жаткан нерсе, ичиндегилер үчүн. Ошон үчүн Алишер Ташбаевич, бул тышка кете турган экспорттагыларга эчтеке эмес. Бауреки ЭАЭПтин өзүнүн шарттары бар, мисалы. Ал эми биз ички көлдөн Бишкекке келип сатып аткандар үчүн эле жана 5 букасы бар, 10 букасы барлар.
20 koyu barlar. Eger alar soyup turup azır boynaga misal bir эле пример келтирели. Биздин айыл менен Эшберетте bir boyna turat, oşo айылдын ортосу 40 километр, 50 километр. Ага мен кошунам, мен билем, кошунам бука байлайт. Ошол 3 буканы алып барыш үчүн биринчиден транспортировкасына төлөш керек. Экинчиден алып барып туруп бойнага төлөш керек услугасына, үчүнчүдөн ветеринардын услугасына төлөш керек. Эгер ошол 9 булакта болсо эгер Марксте болсо 5 километр, 7 километр эчтеке деп этелек керек болсо айдап барып туруп эле сойдуруп коет. Но эттин баасынын үстүнө бул бир эле примерди мындай толтура. Ошон үчүн сиздерден өтүнөм, урматтуу депутаттар. Жанагы сөздү алып салыңыз, калган менен бара берели. Эмне сунуштагандай кылып добушка коебуз биз. Ага чейин мындай да Алишер Ташбаевич, сунуш беришибиз керек да туурабы комитеттин чечимине. Мен сунуш берип атпайм. Жок, Чечимди коебуз, чечимди коердон мурда сунуш барбы деп сурап атпайсыңарбы? Төрага сунуш барбы десе мен сунуш берип атам да. О, берип койдум мен жазып турум да. Да, Султан Адашевич. Мен азыр Алишер Ташбаевичтин сунушуну колдойм да. Балбазарлык сөз эле алып койсо жакшы болот эле ошол сунушунучу. Себеби деген бул эмени эме боло турган болсо эчтеке өзгөрбөйт. Биз могу жерде ветеринарный службага эле зордук кылып атабыз. Күчүбүз ушуга жетет. А бул проблема, мисалы жанагы ошол эле эмелер жаптыңарбы же жокпу? Жаап ташташ оңой эле жаап таштайттар. Бирок проблема чечилбейт да. Балбазарлык көч ошол айылдагы коммерция кылган адамдардын эле кызыкчылыгын айтып атат да. Алар деле элге кирет, безусловно. Бирок элде ошол жерде айылда 10 000 адам жашаса, ошол коммерция менен малды союп саткандар көп болсо 5 эле айылда. 5 эле кишинин кызыкчылыгы. А калган элдин кызыкчылыгы алар керектүү малын өздөрү эле союп жей берет өзүнүн керекчилигине. Ага тыюу жок да. Жалпы 95%, почти 99% элдин кызыкчылыгы биз жерде эч кандай мындай притесняться эткен жери жок да. Просто эле ошол айыл жерде bir 5 киши, ар бир айыл өкмөттө bir 5 киши бар. Ошондой коммерция менен эме кылган. Анан кийин бул жерде чечимине башкача кылышыбыз керек да. Буларга эле зордук кыла берейби ал жерде. Керималиев деле эчтекени чечпейт. Биз өзүбүздүн постановлениябыз менен тиги кабинет министриге эме кылышыбыз. Муну программный түрдө чечкиле деп талап кылышыбыз. Ар бир айыл өкмөттө бойну ачкыла деп талап кылышыбыз керек. Буларды эле жапкыла деп эле зордой бербей, чара көргүлөт. Булардын чара көрүшү эле бар штраф салат же жаап салат. Башка колдон келбейт эчтеке. Ошондуктан мен ойлойм, азыр бул законду өткөрүш керек. Ал эми жанагы отдельный эмебиз менен сунушубузду беришибиз керек. Пускай же болбосо министр өзү барып сунуш кылыш керек. Ошолорду жапкандын, жабыш керек, безусловно, бузуп аткан нерсе. Ал керек эмес. Жабыш менен проблема чечилбейт деп атам да. Ал проблеманы чечиш үчүн кабинет министр жок дегенде 4%-тен ашпаган же 5%-тен ашпаган кредит берсин ошолорго. Көп эмес алар. Ар бир айыл өкмөткө бирден бойну ачып койгонго, бир кишиге, бир ишкерге 4%-тен ашпаган кредит берсе болот. Ошол эле жанагы бекер эле ар жакта желип чачылып жаткан жана миллиарддаган сомдордун ичинен целенаправленно ошого акча берсе болот. Тем более еттин проблемасы Кыргызстанда бул эт өтө маанилүү. Ошондуктан мен ойлойм, давайте бул законду колдоп берели. Эгер азыр бул закон калганын башкача кылалы. Эгер ал бул азыр өтүп кетсе, эртең эмне болоорун айтып берейин силерге. Эртең эттин баасы өсөт. Айылдарга ар бир айыл өкмөткө эчтеке кыла албайсыңар. Бүт бойнага Бишкекке алып келип аткандын баары бойнадан сойбой эле өзүнүн жеринде союп келип аткандар. Таза эле союп атышат ветеринариянын көзөмөлүндө эле. Эттин баасы өсөт. Айылдарда ызы чыгат. Мейли өзүңөр чечкиле. Мен сунушка кое берем. Жок, ошол болсо кабинет министри анан кыймылдай баштайт. Ошонон коркпош керек. Азыр берди кабинет министрге айтканга коркуп отурабыз дагы эле, могуларга эле зордук кылат. Булар эчтекени чечпейт. Эпизодический коопсуздук
анда обеспечиваться этилбей калат. Элдин ден соолугу корголбой калат. Кыргызстан 4 депутатынан эчтеке